Урматтуу телекөрүүчүлөр, программабызды улантабыз. Кийинки мейманыбызды дагы студиябызга чакырып алдык. Азыр жалпы бир энелерди дейличи, жакыныраак чакырабыз, анткени сиздерге айта турган кеңеш бар. Ооба, биз бүгүн баланын психикасынын өөрчүшү туурасында сөз кылмакчыбыз. Баланын тили эмне себептен кеч чыгат, эмнелерге биз көңүл бурушубуз керек, кандай көнүгүүлөрдү аткарышыбыз керек, мына бул туурасында атайын сонун жооптору менен биздин студиябызга мейманыбыз келип калды. Мейман Байтемирова, логопед, бүгүн Замана студиясынын төрүндө. Саламатсызбы? Кутмандыгыңыз менен кош келипсиз. Негизинен эле ушул баланын тили кеч чыкты деп бир 5-6 жашында ата-энелер адиске кайрылып жатпайбы? Бирок негизинен биз карап келсек, мисалы 3-4 жашында бала үндөрдү андап калыш керек, 8-9 айында өзүнүн атын билиш керек деп айтышат. Негизинен эле ата-энелер кайсы учурда ушу балага өзгөчө көңүл бөлүп, кайсы учурда адиске кайрылышы туура болот? Эң туура вопрос, бул азыркы кезде актуальный. Бул тууралуу бүтүндөй эле логопеддер, ошол эле мугалимдер балдарга кандай көңүл бөлүү, качан ушул табыштардын так чыкпай атканын кайсы кезде байкап специалистке кайрылуу боюнча уже көп эле айтылып, көп эле аталар менен иштешип баштадык. Бул бала төрөлгөндө 6 айында агуление башталат да, бул агулениядан элечи эне аталар биринчи кимди копировать этет, бала биринчи эле эне атаны копировать этет. Ошол кезде бала менен кантип сүйлөшүү, бул бүтүндөй эле соц тармактардан деле алышса болот. Өз алдынча изденүү, бул аябай чоң талант да эне аталар үчүн азыр. Андыктан 1 жашка чыкканда бала мен ичем, мен жейм, то есть эки сөздөн турган кыска сүйлөмдөрдү сүйлөп баштайт да. Вот ушул кезде бала менен кантип сүйлөшөбүз, бала менен чоң кишидей баарлашкан сыяктуу сүйлөшөбүз. Диалог, чай үстүндө, неважно, 20 мүнөттүк, 15 мүнөттүк прогулка, ушундай диалог түзө турган моменттерди тапсачы, 1 жаштагы баланы деле мен чай ичем эмес, мен ойноп келем деген сөздү сүйлөтө алуу, бул эне аталардын бир чоң таланты деп эсептейм да. Бала 2-ге чыкты. 2-ге чыккан бала 2,5 миңге чейин сөздөрдү, сүйлөмдөрдү толук түрдө эне атага түшүндүрө алуу керек. Бул нерсе жок болуп атат. Эмне кылышыбыз керек? 3 жашка чыкты. 3 жашка чыкканда ошол эле кекештенүү, ошол эле тыбыштардын так чыкпаганы, ошол эле сүйлөмдөрдүн муундардын жоктугу, бул эне аталарга маалым эле болуп калган кез болот. Андыктан эне аталар ошол кезде биринчи эле ошол жакшылап баарлашуу, бул диагностикада айтылып атпайбы, то есть невропатолог диагноз коюлуп атат. Ошол эле ЗПР, ЗПРР, задержка развития речи, значит задержка психического развития речи, ошол эле аутизм, ошол эле ОНР деп коюлуп атат. Булар жөн гана билдирүү. Бул эне аталар кээде шоковый состоянияда болуп калып атышпайбы, бул эмне деген диагноз? Бул диагноз эмес, мен эфир аркылуу айтам, бул жөн гана билдирүү. Эмне кылабыз дальше? Бул мезгилде, значит, биз кимди издейбиз? Биз специалист, неврологду издейбиз. Невролог ошол эле баш көңдөйүн тартат, то есть баш бөлүгүн тартат, 3 аппараттан турат. Ошол эле аппарат аныкталгандан кийин специалисттерге барып, этапный лечение, то есть логопеддин жардамы менен бул тыбыш тамгаларды чыгарып алуу, бул өтө эле оңой жолу. Бул эне аталарга көп эле эскертип атабыз, жолун көрсөтүп атабыз. Андыктан 3,5 жаштагы бала бул бүтүндөй азыркы балдарды көрүп атасыздар да, бүтүндөй мерди көрүп атат, каяктан, гаджеттен. Андыктан балдарга азыркы мезгилде неважно кайсы тема, животный, домашний животный, морской животный, то есть воздушный транспорт, бул жөнүндө айтуу балдарга өтө эле оңой азыр. Балдар ошону толук кабыл алып, даже кошумчалай турган болсо, мультиктен, гаджеттен, телевизордон көрүп турган названияларды эне аталарга өздөрү эле айтып берет. Андан сырткары биздеги көп актуальный бул кекештенүү. Кекештенүүдү деле эмне аныктайт? МРТ аныктайт. Логопеддин жардамы 20% гана влиять этет. Мен өзүм практикамда көп колдондум. Да, мен айтпайм, бул жоголуп кетпейт кекештенүү деп. Кекештенүү жоголуп кетет, но ранний период деп коет да, значит, бул ошол эле селт этип жүрөктүн
капталып кеткен балага 2-3 жаш кезинде жанагы эле күчүктөр, жанагы эле резкий движениялардан балдарда ушундай сезимтал болуп калганда билинет. Ошол кезде эмне болот? Бул кекештенүү, значит, тонический и клонический болуп өзгөрөт. Муну деле көп энаталар ар кандай түшүнүк менен баягы эле аппараттарга тарттырып, специалисттерди издеп көп кыйналат. Андыктан буну деле энаталар өз жолу менен этапный лечение менен чыгарып алса болот. Дагы кайталайм, значит, логопед 20% гана дыхательный гимнастика ошол эле өзүнүн техникасы менен калтырып или жойсо болот, же болбосо жеңилдетсе болот. Бардык эле нерсени айтат элем ушу. Кечендетпеңиздер деп айтат элем. Убагында кайрылуу керек. Бүгүнкү күндөгү балдардын тилинин кеч чыгышынын себептери демек көп сүйлөшүүнүн жоктугуна. Ушул жоктугу. Мен көп айтам. Энаталар мисалы ошол эле 2,5-3 жаштагы баланы бала бакчага алып барып эле койбостон, бала бакчадан кийин келгенден кийин да саат 10го чейин убакыт кенен эмеспи? Чай үстүндө баарлашуу. Ким менен ойнодуң? Эмне деген оюнду ойнодуң? Ким деген досуң бар? Ким деген подругаң бар, кыздарга мисалы? Эмне тамак жедиңер? Эмне жакты, эмне жакпай калды? То есть бул тесный контакт воспитатель, нянькалар менен баланын тилин өстүрүп алуу, энаталар айтып атпаймынбы, копирование именно энатадан болот. Бала төрөлгөндөн 3 жашка чейин балдардын тилин чыгарып алуу бул толук түрдө мен ушундай кеңеш айтат элем, энаталарга энатанын колунда. Жөнөкөй эле баарлашышыбыз керек экен. Баарлашуу, чоң киши менен баарлашкан сыяктуу эле баарлашуу бул балдарга баягы гаджеттен мирди көрүп аткан болсо, бул экинчи мирди жөн эле таанып алат балдар. Азыркы кездин балдары ушундай мээси аябай жакшы өрчүгөн. Ошол эле гаджеттен кичине задержка болуп атат. Бул баягы диагноздорду тарттырып келгенде карасаң, задержка психическое развитие речи деп коет. Бул жөн эле билдирүү, дагы кайталайын. Андан кийинки этаптар өтө жеңил турат. Телефондо канча мүнөт отурууга болот деп суроо берип калышат да. 4 жашка чейин балага телефонду бербөө. То есть бала 4 жашка чейин эчтекени кабыл ала албайт. А кабыл албаганда телефонду карады. Телефондо эмне бар? Неважно, ал сүйлөө речь, диалог жүрүп атабы, бир сюжетный ролевой играны ойноп атабы, животныйбы, адамдарбы, транспортпу, неважно. Вот ошону карап отурганда балада эмне болот толку тулпатында? Мелкий моторик биринчиден иштеген жок, телосложение 15 мүнөттөн өттү, значит, мээ деле ошондой эле дене кандай иштебей турса, мээ деле иштебей токтойт. Вот ошон үчүн энаталар 4 жаштан кийин 20 мүнөт, ограниченияны беребиз 20 мүнөт, макул 30 мүнөт. Ну ошондо деле айтып койчу, карман эмне деп атат? Бул суроолорду берип коюш керек. Көргөнүң кайра сураш керек. Корктуга, эмнеге коркту? Кантип ойлойсуң? Мен дагы корктум, сен корктуңбу? Кичине страхты деле билгизип, сүйүнүштү. Значит, балдар менен ойноп, күлүп, жарык маанайда гана иштөө бул ар бир энатанын колунан келет. Таптакыр телефонду берип коюп, эртеден кечке чейин бала телефон менен отурбаш керек экен. 20 мүнөттөн кийин аны менен сөзсүз баарлашышыбыз керек. Анан үй шартында биз дагы ошол баарлашуудан тышкары баланын тилинин эрте чыгышы үчүн дагы кандай көнүгүүлөрдү аткарсак болот? Бизде көнүгүүлөр артикуляционный аппараттагы бул тилдин жөндөмдүү болушуна мен эфир аркылуу эки көрсөтүп кетсем, эки гимнастика деп коет эмеспи? Бул особенно бизде баягы дальний регион областта специалисттин жоктугунан көп эле каттары ушул 90% түзүп коет. Андыктан бул ооз көңдөйүнүн тилде көп маселе. Андыктан бул 2 жашар бала, 1,5-2 жашар бала оозуңду аччы, тилиңди көрсөтчү, тилиңди чыгарчы десе, бардык эле балдарда бар бул жөндөм бар да, то есть чыгара алат. Ошондо эмне кылабыз? Биринчи эле жаакты текшеребиз. Ачып жабуу бул эң оңой То есть могу жердеги эле биздеги кыргызча айтканда ашык-машык, ашык-машык деп айтылат да кыргызчасы. Вот ушул жердин активдүү катышы, сжатые зубы деп коет. Если сжатые зубы, то тилде аябай эле кыйынчылык болот. Значит, бул эмнени алып келет? Передний часть, задний, средний частьтагы булчуңдардын ослаблениясын алып келет. Ослабление эмнеден болот? Ушул челюстьтен. Экинчиден, тилди мурдубузга, эгибизге налево, направо көрсөтүп берем. Положение в открытом виде. Алдыга, капталга.
значит биз тилди болушунча чоёбуз булчуңдары иштеши үчүн. Так, үчүнчү көнүгүүнү көрсөтсөм, бул бизде расчёска деп коет. Расчёска бул 2-3 көрсөткөндөн кийин бүтүндөй эле балдар алып кетет. Кичине техника кыйыныраак, но аябай эффективный болуп эсептелинет. Ошол эле улыбка, тилди прям расчёска эмне үчүн айтылат? Тиш тилди прям тарап алып чыгып, алып кирип, алып чыгып, алып кирет. Кичине больду мы ощущаем, да, давленияны бираз придавливаем, иначе булчуң кантип иштейт. Ошон үчүн тилди алдыга, аркага кичине көрсөтөйүн. Значит, бул чудодейственный эффект деп коет. Ар бир бала, ар бир ата ушул 2-3 жаштан көрсөтүп койсо, бул эч кыйынчылыгы жок. Наоборот, эч кандай логопедтин жардамысыз, эч кандай кыйынчылыксыз эле бала бакчага барганда изденүү болбойт. Бала өзү эле баарын алып алат. Себеби тилде эч кандай ослабление, булчуңдардын алсыздыгы болгон жок. Бул көнүгүүлөрдү күнүнө бир жолу аткарса болот экен. Анан бир көнүгүүнү болжол менен канча секундда аткарышыбыз керек? Теорияда жазылат. Например, bizde көпчүлүк балдарда р тамгатсуздук болса да, вот ошол р тамгада тилдин учундагы булчуң слабый болот да, ошон үчүн вибрация, то есть артикуляция көрсөтө албай калат. Андыктан р тамга тыбышты коюш үчүн 1,5 ай деп жазылат. Но менин практикамда 2-3 урокто эле коюп коесуң, бул жерде техника ойнойт. Техниканы канчалык туура көрсөтүп, экран аркылуу онлайн, офлайн школам бар. Андыктан экранга жакын туруп техниканы туура көрсөтсөм, ошол 2 жашар, ошол 5 жашар, ошол 17 жашар бүт эле балдар бат эле алып кетет. Бул жерде техниканы туура койсо эле булчуң бул жумшак тил көңдөй. Андыктан эч кандай кыйынчылык деле болбойт. Ошон үчүн бир упражненияны бир күндө 2-3 жолу оюн аркылуу игровом форме жасап койсо болот. Кайра изденип соцсеттерден 3-4 гимнастиканы алып кайрадан үйрөтсө болот. Бунун жолу изденем деген аталарга аябай оңой. Бул азыр сиз аябай жакшы нерсени айттыңыз. Себеби чоңоюп калган балдар, мисалы р тамгасы бул көп адамдарда көйгөйдү жаратат. Анан чоңоюп калган балдар мага кеч болуп калды, мен логопедке кайрылбай эле коюшум керек деп айтышат да. Демек 17 жашта деле р тамгасын койсо болот экен. Болот. Бул дагы бир жолу кайталайын. Тилдин кончик языктын болгон эле мышцынын бир аз алсыздык экен, мышцынын алсыздыгы эле. Бул 2-3 упражнениядан кийин жаш балдардыкы бат калууна келип кетет. Ошол эле улуу муундагы адамдардыкы кичине 2-3 урок алып, кыйналып, ушундай болот, но баягы учительский голосум менен катуураак айтып, ушундай требованияны өзүмө коюп алам, чоңдор үчүн деле, балдар үчүн деле. Андыктан бул бар техника иштейт. Тилдин көнүгүүлөрүн улай эле сурагым келип атат. Баланын тилине качан массаж жасап башташ керек? Массаж бул бардык эле диагноздорго жасала бербейт. Бул эпилепсия, кимде судорожный синдром жүрүп атат. Ошолорго кичине ограничение бар. Баягы эле невролог менен кеңешип, аталардын согласиясы менен жасалат. Бул ошол эле бизде свистящий, шипящий, ошол эле коварный звук, ошол эле толстый язычок, толстые губы деп коет, неподвижный челюсть деп коет. Вот ушул көңдөй, ушул территория тилге жооп берет. Массаж ушул бөлүктөргө жасалат. Ошол эле зонд, ошол эле шпатель, ар кандай шаймандарды колдоно алабыз. Баягы эле чисто обработанный болсо, коркунучу жок, аталар жасай алат. Бул менин курстарымда бүт эле аталарга үйрөтүп келем, особенно бул баягы эле биздин дальний регион, Көл, Ош, Жалал Абад, Баткен областында баягы специалисттин жоктугунан аталар өздөрү үйрөнүп эле, самый главный стерилизованный в чистом виде деп түшүндүрөсүң, хотя бинт менен, стерилизованный бинт менен жасап, но эффекттер, чудодейственный эффект дает прям. Аталар өздөрү довольны, да. Поэтому толстый язычок деп кичине токтолоюмбу, бул толстый язычок, значит тилдин коренден учуна чейин эле ушундай бир булчуңдун иштебегени байкалат да.
Бул эмнени алып келет? Бул ошол эле 6 айдан баштап биз тамакка кириштирип баштайбыз го балдарды. Баягы твердый пищини бир аз бүртүкчөлөрдү биз 6 айдан кийин кошуп баштайбыз. Вот ошол кезде твердый пища болбосо эч кандай жак бөлүк иштебей, тил иштебесечи, булчуң ошондой эле туруп, ошондой эле өсүп туруп алат, то есть кыймылга келбейт. Ошон үчүн твердый пищини ар кандай баягы момпосуй, неважно, ошол эле биз жаман көрүп аткан кирешки берсек, колго жасап, без добавки. Бул тил ошол твердый пищини принимать этип атканда тил аябай главный ролду ойнойт. То есть оңго алып чыгып берет, солго алып чыгып берет. То есть боковой дёсналарга, то есть мүмкүнчүлүк түзүп берген бул тил болот. Демек катуу азыктарды дагы чайноо жакшы бир таасир берет экен. Аябай, аябай. Андыктан бул массаж эн аталар келгенде эле сурап келишет. Биз ушундай сторисиңерден массажды көрдүк, бизге массаж керек. А текшерсең эң эле элементарный бир эле табыштын жоктугу. Андыктан массажды сунуштабай койгон күндөрүм болот. Массажды өзүңүз үйрөнүңүз деген күндөрүм болот. Анан өз алдынча жасаган күндөрүм. Сонун кеңештер болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Эң негизгиси бала менен дайыма сүйлөшүп туруу керек экен. Анан сөзсүз тамактанууга дагы көңүл бурушубуз зарыл. Ишиңиз ийгиликтүү болсун анда. Чоң рахмат. Рахмат сизерге.